Ош областынын тургундары, жалпы кыргызстандыктар баарыңыздарга кайрылабыз. Эми баягы башында ишенбөөчүлүк болгон, анда баягы бул оору жок экен, саясат экен, ар кандай деген сөздөр болгон. Бүгүн буга эч ким ишенбей калды окшойт. Бул оору бар. Оору бар, анткени көрүп атасыздар, Бишкекте кандай болуп атат. Больницаларга кезек-кезек күтүп, скорый помощьтар келип кире албай калып атат. Коңшу Казакстанды интернеттен көрүп атасыңар. Стадиондордо клиникаларды уюштуруп атышат. Ошондуктан бизге андай болбош үчүн өзүбүздүн колубузда да. Ошондуктан жанагы шарттарды, медиктер айткан шарттарды так аткарып, колдон келсе үйдө отуруп, изоляцияда, колду жууп, антисептик менен пайдаланып, маска кийип, дистанцияны сактап жүрүшүбүз керек. Ушуга чакырабыз баарыңыздарды. Анан жанагындай жоопкерсиздик менен той берем, аш берем, же болбосо улак берем деген маселелердин баарын токтотуңуздар. Эми азыр суранган убакыт эмес, биз талап койгон убакытка келип калдык да. Ошону туура түшүнүңүздөр да. Ошондуктан ар бир жарандын колунда жалпы улуттун ден соолугу, мамлекеттин келечеги. Анан бүгүнкү күндө азыркы эжекебиз туура кайрылды, мен колдойм. Ушундай уксаңыздар, иш чара болгонтат, же болбосо бир Куран окутуу болгонтат, аш болгонтат, той болгонтат деген уксаңыздар, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. 118-ге кайрылыңыздар, 103-ке айтыңыздар, 102-ге милицияга чалып айтыңыздар, 112 МЧС ошого айтыңыздар. Телефондорун билсеңиздер, акимге, айыл өкмөткө айтыңыздар. Баарыңыздарга сак болууга чакырам. Ден соолугуңуздарды караңыздар. Ден соолукта бололу, ынтымакта бололу. Мамлекетибиз ушул оорудан эл журтубуз ынтымак менен, тартип менен чыгарыбызды эч качан унутпаңыздар. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Жакшылыкта жолугалы.